Адам убактынын көп бөлүгүн кайда жумшайт? Адам жашоосунун көп бөлүгүн кайда жумшары тууралуу ойлонуп көрдүңүз беле? Бул суроо бир түрдүү угулганы менен көпчүлүгүбүздү кызыктырары анык. Негизинен адам көп убактысын болбогон нерселерге жумшайт экен. Бир адам орточо эсеп менен 70 жыл өмүр сүрөт деп эсептесек, 99.117 саатын жумушка, 20 жылын телевизор, телефон, компьютерде, тамактанууга 4,5 жылын кетирсе, 22 жылын уйку менен, 653 саатын аялдамада автобус күтүүгө арнайт. Кезекте туруп алдайын, кир жууганга 23.214 саатын, тамеки тарткандар 165 күнүн чылым чегүүгө, күлкүгө 115 күнүбүздү кетиребиз. Ал эми намаз окууга болгону 7280 саат жумшайт экенбиз. Ошондуктан өлчөнүп берилген убактыбызды бош өткөрбөй, өзүбүзгө, өзгөлөргө пайдасы тие тургандай иш менен алектенсек, суунунда сурагы бар деп бекер айтылбаган чыгар. Ошол сыяктуу биздин ар бир мүнөтүбүздүн сурала турган соң келет.